болушунча түз кылып чыгынга аракет кылдым достор. Тригонометрияны улантабыз. Бүгүн биз мурунку сабакта өтүлгөндөрдү жалпы бир системага алып келебиз. Анда эмесе сабакты баштадык. Эң биринчи достор биз кайсыл радианды таптык элек мурунку сабакта? Албетте пи бөлүнгөн 4-түн x жана y огундагы ордун тапканбыз, Бул жер пи бөлүнгөн 4 чекитинин аягы деп койсок. Же осы чекитти ойлой берели. Биринчи пи бөлүнгөн 4, бул экинчи пи бөлүнгөн 4, бул жер үчүнчү пи бөлүнгөн 4. Баарын так жазганга аракет кылайын. Анан бул жер 4-пи бөлүнгөн 4. 4-пи бөлүнгөн 4 бул пи эле берет. Кайра бул жер 5-пи бөлүнгөн 4. Бул жер 6-чы, бул жер 7-пи бөлүнгөн 4. 7-пи бөлүнгөн 4. Ал эми бул жер 8-пи бөлүнгөн 4. Жол болсо 2пи деп койсок болот. Бул жакты жазбай отурайын. Албетте достор, бул жактардын радиустары бирге барабар. Бул жакты дагы бирге барабар. Бардык жагын эле бирге барабар. -1, -1. Жер 2 сыяктуу көрүнүп калды окшойт, -1. Түшүнүктүү достор. Эми биз пи бөлүнгөн 4-тү кайсыга жөнөттүк элек? Албетте x-ка жөнөтсөк, кайсыл маанини алдык элек? X-ка жөнөткөндөгүдө. X-ка жөнөтсөк, биз тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алганбыз. Туурабы? Ал эми y-ка жөнөтсөк дагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алганбыз. Бул жакта деле ошондой. 3пи бөлү 4 бул y-ка жөнөтсөк тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 келет. Ал эми жөн эле x-ка жөнөтсөк, x-ка мына x сызыгында тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 минус x. Бул жакта деле ушундай. 5пи бөлүнгөн 4-тү x-ка жөнөтсөк, минус тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 да алабыз. Бул чекит эмес, бул чекит экен. Ал эми y-ка жөнөтсөк, мына y сызыгына жөнөтсөк, биз болсо бул жактан дагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 минус x болсо, ушул чекитти алат экенбиз. Бул жакты дагы туташтырып коелу. Бул жака, бул жака. Айтпасак дагы түшүнүктүү. 7пи бөлүнгөн 4-тү биз y-ка алып барсак, минус тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 кетет экен. 7пи бөлүнгөн 4-тү x-ка алып барсак, тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ге келет экен деген жыйынтыкка келдик. Эми биз азыр кайра пи бөлүнгөн 6-ны карап көрөлү. Пи бөлүнгөн 6 тапкандан мына бул чекиттер болушат. Биринчи пи бөлүнгөн 6, анан экинчи пи бөлүнгөн 6, анан бул чекиттер. 1, 2, 3кө бөлдүк, анан бул жакты да 3кө бөлөбүз. Бул жолу турду бул жак болот, бул жолу турду бул жак болот. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6га бөлдүк. Бул жакты дагы 6га бөлөйүн. Бул жакты дагы. Эми бул пи бөлүнгөн 6 болчу. Бул жагыбыз экөө бар, мисалы, бул биринчи пи бөлүнгөн 6, экинчи пи бөлүнгөн 6, экинчи пи бөлүнгөн 6. Бул пи бөлүнгөн 3кө барабар. Анткени үстүндөгү астындагы 2 бөлүп салсак, бул келип жатат. Жол болсо бул жак экинчи пи бөлүнгөн 6, же пи бөлү 3 деп жазып койсок. Мен азыр пи бөлү 3 деп жазам. Биринчи пи бөлүнгөн 3, бул жер экинчи пи бөлүнгөн 3. Экинчи пи бөлүнгөн 3. Жол болсо биринчи пи бөлүнгөн 6, экинчи, үчүнчү, төртүнчү пи бөлүнгөн 6 деп да жазсак болот. Бул жер 5-пи бөлүнгөн 6. 6-пи бөлүнгөн 6, бул жер 7-пи бөлүнгөн 6. 8-пи бөлүнгөн 6. Экөөнү тең кыскартып салсак, 4-пи бөлүнгөн 3 болот. 4-пи бөлүнгөн 3. Бул жер 5-пи бөлүнгөн 3.
Мынча анан кийин 7-ci pi bölüngөн 6, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci pi bölüngön 6, 12-ci pi bölüngön 6 buzak balir 2 pi boydan kaladi. Bu çekitlerdi biz kaç belirlesek болады, albatta pi bölü 2 dep de belirlep koysak болады bu jakta. Pi bölüngön 2 da bu çekit. Birinci pi bölüngön 2, ikinci pi bölüngön 2, bu da üçüncü pi bölüngön 2 dep koysak. Bu çekitlerdi. Tushunukli do'stlar. Endi pi bölüngön 6'ni x'ni qaray jo'natsак qanday bo'ladi? Qanday javob oldik? Burungi sabaqda albatta tamir asti 3 bölüngön 2'ni olamiz. Al endi y'ni qaray jo'natsak qanday javob oldik? Demek bu 1'din taqqan o'rtasi oldu, tamam? 1 de o'shaning o'rtasi oldu. Demek 1 bölüngön 2 degan javobni olganmiz. Endi pi bölü 3'ni qaraylik. Pi bölü 3'ni x'ga jo'natsak, biz bo'lsa ayrilgandagi 1'din jarimi oldik, 1 bölü 2. Al endi y'ga jo'natsak, tamir asti 3 bölüngön 2. Maka do'stlar, ko'rdingizmi? Buni negizichi jatda olish omayli. Boshqacha aytganda, maka. Tamirlar menen bitib qo'ysam bo'ladi do'stlar. Tamir menen 1, tamir menen 2, tamir menen 3 baribir teng 2 bölüp solda, 2 bölüp solda, 2 bölüp solda. Olib kelib bu yoqqa qo'ysa bo'ldi, jatda qo'yiladi. O'g'ini tamir asti 1de 1 ile chiqadi. O'shaning negizida nitib yozuga bo'ladi, tamam? 1 deb yozib qo'ysa to'g'ri bo'ladi. Tushunibdi. Bu yoqlarda ham o'shanday 2 pi bölüngön 3 biz y'ga olib borsak, tamir asti 3 bölüngön 2'ni olamiz. Al endi biz bo'lsa x'ga olib borsak, albatta 1 bölüngön 2'ni olamiz. Minus belgisi bo'ladi. Al endi 5 pi bölüngön 6 tamir asti 3 bölü 2 bo'lib, minus belgisi bilan 5 pi bölüngön 6'ni biz degan y'ga olib borsak, yo'q, 2'den 1 olamiz. Endi bu yoqqa da jazoli 7 pi bölüngön 6'ni biz bu yoqqa olib borsak 1 bölüngön 2'ni olamiz. 1 bölü 2 bo'lsa bizning jarimi. Al endi üstünü olib borsak, boshqacha aytganda x'ga olib borsak minus tamir asti 3 bölüngön 2 bo'ladi. Ketdik. 4 pi bölüngön 3 bu tamir asti 3 bölüngön 2 oldu. O minus belgisi bilan. Al endi bu y'ga jo'natib bo'lsa, x'ga jo'natsak biz albatta minus 2'den 1 olamiz. Bu yoqda o'shanday bo'ladi. 5 pi bölü 3 albatta y'ga jo'natsak minus 2 den tamir asti 3 bo'ladi. Al endi x'ga jo'natsak biz 2'den 1 olamiz. 11 pi bölüngön 6'ni y'ga jo'natsak 11 pi bölüngön 6'ni biz degan bundayroq jazoli. To'g'ri qo'ysin. 11 pi bölüngön 6 bo'ldi bu. Y'ga jo'natdik, al endi x'ga jo'natsak albatta tamir asti 3 bölüngön 2'ni olamiz. Demak, do'stlar, biz bu yoqdan radianlarni x jana y to'g'rining joylashgan o'rnlarini belgilab oldik. Barini bir sistemaga olib keldik. Bunun bo'lsa, aqlasi narsani boshqacha qilib tushunib berayotgan, hozir biz bir sistema olib kelib, barini tushunib oldik. Endi sizlar do'stlar, misol uchun pi bölüngön 4 x da qaysi ma'noga ega desam, bu yoqdan o'zingizlar elestetib javob bo'lsa, yozib olib, topsalar bo'ladi. Men misol uchun maktabda o'qib yurganda, nima bo'lsa elestetishimda men to'liqni chiqarib olib turib, bak bunday aytdim, tamir asti 1, tamir asti 3. Aha, film turib eslatib turib, shu so'tda eslatishimdagi undan keyin batile topib qo'yishim. Hozir men sizlarga do'stlar topshirma bering, o'sha topshirmani qarashga harakat qilaman. Bunaki do'stlar, men bu yoqlarga topshirmalarni yozdim. Sizlar bo'lsa, javobini bunday qilib yozasizlar. Misol 10 pi bölüngön 4, bu yoqdan 10 pi bölüngön 4 topasiz. Tak,
birinchi pi bölünген 4, ikinci, üçüncü pi bölüngen 4, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8, 9, 10'a. Demek bu çekit ekeni. Bu çekit 10 pi bölüngen 4. Bu çekiti birinchiye bilesizler dostlar. Bu жаққа x жазылады, bu жаққа y жазылады. Aha. X boyunca demek ушул çekitти x'ti өзү жүгүрөбүз. X мынакей. Жүгүрүп бартабыз. Эмнеге келдик? Албетте бул 0 деген чек. Demek x boyunca координаталар системасында 0 экен. Ал эми y боюнча demek ушул чекит турбайбы? Y барып такалабыз. Demek 1 келе барып такалып атабыз, 1. Demek 1 болот, жол. Мына ушундай кылып туруп, муну дагы чыгарып койсок болот. Азыр силер өз алдыңарча чыгарганга аракет кылгыла, андан кийин жолун менен салыштырасыздар. Кеттик, 2π'ни карайлы. 2π'нин орду координаталар системасында да бул жере 1π, 2π. Анда x-та, мынакей x-та өз түштү, x-тагы орду бул 1. Ал эми y-тагы орду биз болсо азыр мына могу y-га чуркайбыз. Чуркап, демек бул жер 0 болот. Түшүнүктүү. 7π бөлүнгөн 3. 7π бөлүнгөн 3'tü taap koyuyoruz hazır. Birinci pi bölüngön 3, ikinci tak, üçüncü pi bölüngön 3, dördüncü, beşinci, altıncı, kayra jetinci. Demek bu yer 7 pi bölüngön 3'tü, ordu, x tak ordu 2'den 1 ekenen, 2'den 1, al emi y tak ordu, tam rastı 3 bölü geçimsel tam rastı 3 bölü 2. Tam rastı 3 bölü 2 kene demek ki y üstü varsa şu manini alalım kendisi. Kingsin arayla. 14 pi bölüngön 6 değil. Albatta bir aylanıp çıksak 12 pi bölüngön 6'ını alırız. 13, 14. Hayır uşul bolup kaldı. Geçimsel men bilgen emesmin, oyundan çağırgan bunun barıp uşulmalarını barıp dedi. Şoндуктан кайра ушул болуп калды. 14 pi bölüngön 6 деген жер ушул тактана ушул чекит. Анын x дагысы 2'den 1 болуп, y дагысы 2 тамгасы 2'den тамгасы 3 болду. Pi bölüngön 2, албетте pi bölüngön 2 да бул чекит. X дагы орду албетте 0. 0. Y дагы орду 1. X табыл демосыз да x табыл. X значит 0 болот, а y деген тактана ушул чек, ушул орунда өтөт, 1 деп. Ал эми pi дейт. Макул. Pi делеп кетебиз керек. Бул жакка келебиз. Pi болду. Pi x да кайсы болот? X да -1 болот. Ал эми y да 0 болот. Мынакей тапшырмалардын жооптору ушундай болот. Достор, сак жаап атабы. Эгер жакса лайк коюп, комментарий жазып, досторуңар менен бөлүшкөнгү унутпагыла. Достор, эң маанилүү, мен үчүн аябай маанилүү бул силердин досторуңар менен бөлүшкөн. Башкача айтканда, WhatsApp'тагы, Telegram'дагы группаларга ушундай математика сабагы жакшы деңгээлде түшүндүрүп жатат, бекер билим алып кеттилер деген сыяктуу. Досторуңар менен бөлүшүңөр, силерге да ал досторуңар ыраазы болуп, мага да ыраазы болуп, мен да силерге ыраазы болом, баарыбыз бири-бирибизге ыраазы болобуз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө жакшы окугула достор.